Саламатсыздарбы, ардактуу замандаштар, биз бүгүн сулуулук жаатында кеп кылалы деп турабыз. Климаттык шарттар же болбосо күндүн нурлары биздин терибизге, бетибизге ар кандай терс таасирлерин тийгизет. Бирок аны алдын алууну баарыбыз эле биле бербейбиз. Андыктан биз бүгүн атайын адистерден кеңеш алалы деп турабыз. Саламатсыздарбы, менин атым Азиза Манапаевна, врач-дерматокосметолог. Бүгүн бизге бул кызга процедура жасап жатабыз. Именно жазгы процедура деп суранып келип жатышат. Жазында айымдардын баарына эле көбүнчө витаминдер жетишпейт. Бүгүн витаминдерди кожага терең киргизебиз. Ал процедура фракционный мезотерапия деп аталат. Көпчүлүк уколдон корккон айымдарга витаминдер терең кирет, бирок уколу жок кирет. Азыр алгач эле тазалап алабыз. Бетти тазалаганда үй шартында деле мындай клиникаларда деле биринчи этап бул демакияждын биринчи этапы болуп мицеллярный суу менен тазалап алабыз. Мицеллярный сууну көпчүлүгү түшүнбөйт. Мицеллярный суунун ичинде мицеллалар бар. Аны химикаттан жасашат. Ал мицеллалар пораларды тазалайт, анан койгон декоративный косметика, бул тоналка, туштарды терең кожанын кирген поралардан чыгарат. Андан кийин умывалка менен жууйбуз. Умывалка менен жууганда үй шартында жөн эле кол менен жууш керек, таза жууп алып, клиника шартында мындай спонжиктерди иштетебиз. Спонжиктер одноразовый болуш керек. Умывалкалар гель түрүндө болот. Пена түрүндө болот. Биз көбүнчө мындай гель түрүндө иштетебиз. Бул гель гиалуроновый гель. Жаз мезгилинде бет кургаганда өтө кургатпай, кайра сууланыштырып турат. Бетти өтө каттуу кармап, каттуу жышкан болбойт. Мындай мягкий пальчиктер менен суулап крем сүрткөндөй эле массажный движенияларды жасай бериш керек. Мындай болуп кожабыз таптаза болуп калгандан кийин үй шартында тоник коюп туруп, тоник кремди жакшы сиңдиргени жардам берет. Анан аркасынан крем коюп аласыздар. А биз болсо азыр процедурага обезболивающий крем деп коет. Бул процедуранын биринчи этапы болуп эсептелинет, фракционный мезотерапиянын. Витаминдан ар кандай түрлөрүн терең киргизсе болот. Бул айымга бети кургак экен, гиалуронкасы бар. Анан бир аз кан тамырлардын витамин жетишпей тургандыгы билинип турат. Ошон үчүн витамин группы Б кошулган. Крем 15 мүнөттө туруш керек. 15 мүнөттө убактыбыз бүттү. Бул кремди азыр алып салып, анан процедуранын өзүн баштайбыз. Бул процедура өтө эле оорутпайт, бирок ошентсе деле ушул даярдоочу кремди коюп кое беребиз. Буга азыр мындай витаминди тандадык. Бул составта витамин группы Б, мына кан тамырларга керектүү. Анан гиалуроновый гель бар. Гиалуроновый гель бет кургап калыптыр. Ошол кургаган жүздү суулантып коет. Аппаратыбыз мындай болот. Бунун
процедуранын өзүн жасала турган мындай насаткасы болот. Насаткасы бир адамга гана иштетилет. Ошон үчүн көрсөтүп ачабыз. Мынакей одноразовый. Атайын насаткасы болот. Бул насатка уколу жок эле жүзүбүзгө терең мына витаминдерди киргизет. Бул процедураны ар кандай проблема, ар кандай типтеги кожаларга жасаса болот. Кожасы жирный болсо жасаса болот, жырды азайтат, пораларды кичинертет. Жүзүңүздөрдө дактар болсо, дактарды кетире турган составтар бар, витамин С мененчи. Купероз болгон болсо, куперозго каршы составтар бар. Бул процедура жумасына бир гана жолу жасалат. Курсу 4 процедурадан турат. Жаз мезгилинде, кыш мезгилинде, жай мезгилинде жүзүбүз бузулуп баштаганда жасатып койсок сонун болуп калат. Составы дагы мындай зыяндуу нерселери жок, ошо витаминдер кадимкидей. Мына көрсөтүп кеткен эле коктейлибиз ар тип кожадагыларга ар кандай болуп тандалат, составы ар кандай болот. Дагы барларга витамин С, бети кургактарга гиалуроновый гель, купероздорго витамин группы Б болгон коктейлдер тандалат. Аны жүзүңүздү көргөндөн кийин врач-косметологдор өздөрү тандап беришет. Процедураны бүттүк. Бүткөндөн кийин атайын маска түрүндө коюп коюптам. Себеби дегенде эч жака барбайт экен. Бул маска атайын куперозго жана бетке дагы кошумча увлажнение витаминдер менен питать эте турган мындай сыворотка менен кошуп туруп коюп коютабыз. Саркыга чейин жуубай койсоңуздар да боло берет. Мына витаминдер. Куперозго каршы маскабызды саркыга чейин жуубай кое беребиз деген себеби бул крем түрүндө болот. Катый турган маскаларды жууш керек. Мына крем түрүндөгү атайын врачтарда болгон нерсени жуубай койсо да болот. Айымдар ар дайым өзүңүздөргө, жүзүңүздөргө кам көрүп, сулуу болуп жүрө бериңиздер. Ар дайым сиздер менен мен врач-косметолог Азиза Манапбаевна.